Сооротуучу Кудай. 9-сентябрь. Көптөр оомин деген сөздү угушат жана жашоосунда колдонушат. Бирок анын келип чыгышын жана маанисин аздары гана билет. Ыйык китепте бул сөз макулмун, ооба, туура экенин ырастайм, чынында ошондой дегенди билдирет. Библиялык контекстте берилип жаткан маалыматтын чындык экенин жана маанилүү экенин ырастоо үчүн колдонулат. Ыйса оомин деген сөздү көп колдонгон. Түп нуска текстте Ыйса өз сөздөрүн көп учурда оомин деген сөз менен баштап, алардын маанилүүлүгүн жана чындык экенин баса белгилеген. Оомин көбүнчө сыйынуулардын жана баталардын аягында макулдуктун жана кабыл алуунун белгиси катары колдонулган. Аян китебиндеги бир аятты окуп берейин. Лаудикеядагы жыйындын периштесине мындай деп жаз: ысымы оомин, ишенимдүү жана чыныгы күбө. Бул жерде Кудайдын ишенимдүүлүгүн ырастаган сөз катары колдонулат. Павыл катын аяктап жатып мындай сөздөрдү жазган: силерге Ыйса Машаяктын ырайымы, Кудай Атанын сүйүүсү жана ыйык рухтун баарлашуусу болсун. Оомин.